кызматкер болгондуктан күнүгө келебиз. Биз күнүгө ар кандай көптөгөн кишилер менен контакт болобуз. Мисалы, жума баяндарында, жума намаздарында канча деген 400-500 киши ушул отурат. Ошолор менен иш алып барабыз, ошолорго баян кылабыз, жума өтүп беребиз. Вакцина натыйжасын көрдүк. Ушул балким ким билет, вакцина албаганда дагы оору мындан дагы көбөйүп, күчөп, көптөгөн мүшкүлдөрдү жаратып беле ушул вакцинанын натыйжасы болду деп ойлойм мен. Ошон үчүн муну жалгыз бир жолу ушул вакцина алуу жолу менен токтото алат деген чечимге мен өз оюм менен эме кылдым да, токтолдум да ушул ойгочу. Анан дагы бул жылдары биздин Бишкек шаарынын имамдарынын эмгеги өтө чоң болду. Себеби ушул фатва чыгаар менен ар бир имам ушул мечиттерде элдерге вакцинация жөнүндө туура баягы так маалыматты жеткирип, кабар берип, элдерди дагы ушуга чакырып турду. Умра сапарына дагы чыгууга туура келди. Башка өлкөлөрдүн талабы да ушундай экен. Ошол себептен вакцинанын бүт эмелери менен дозаларын алдым. Зыян тарткан жокмун. Кудайга шүгүр, мынакей азыр баары жакшы.